2 жыл болды. Шашпай келе атабыз. Келгенде эле ошо электрондук сигареттер көтөрдүм эле 2 жыл болды. Муратбек мырза, айтсаңыз, электрондук сигареттер, мисалы сиз азыр мектептерде көрүп атасыз да, проблемалуу? Чындыгын айтканда мындай факт жок эмес, бар, катталып атат. Конкретный вопрос. Проблема эмеспи? Проблема. Проблема. Эгерде жалпы мына мисалы үчүн ИДНге барып көрдүңүз беле? кандай дейсиз? ИДНге барып көрдүңүз беле? ИДНдин эмеси бар, офиси бармы? Молодой гвардияда бардыңыз беле? Ооба, катышып бул процесс Барганда көрдүңүз беле столдун үстүн? көрдүк. Канча тамек турат аякта? Толуп эле турат. Толуп эле турабы? Ал мындай атайын обыск кылбаганда эмес, мындай барып эле ошол чегип аткан жеринен кармагандан кийин эле ошол да. Значит, электрондук тамеки проблема. Проблема. Азыркы маалда турабы? Проблема. Рахмат. Эмнеге электрондук тамеки проблема? Азыр Айбек мырза коллегабыз жакшы айтып кетти, туура айтып кетти. Электрондук тамекини мен азыр могу жерде отуруп туруп чексем дагы силер электрондук тамеки чегип атканын билбейсиңер. Ал жыттанбайт. Биздин кичинекей кезибизде ата-энелердин контролдойбуз, ата-энелердин контролун биздин кичинекей кезде кылса болот болчу. Өзүбүз барыбыз тамеки шегип ойноп да көргөнбүз, тамеки тартып калгандарыбыз бар арабызда. Ал эмне болчу эле? Ал жыттамчы. Үйгө кирип келгенде. Бул электрондук тамекинин биринчи проблемасы ошол болуп атат, эч жерде жыттанбай атат да булчу. Бирок проблема өзү бар. Конкреттүү түрдө мектептерден ИДНдин сотрудниктери электрондук тамекилерди таап чыгып атат. Значит, проблема бар. Көчөдөн көрүп атабыз, ар кайсы жерден көрүп атабыз. Биз бул проблеманы обозначить эткенибизге 2 жыл болду. Мен, ладно, хорошо, мынтип айтайынчы, мен обозначить эткениме 2 жыл болду. Бүбжан айым, мен сиздин айткан сөздөрүңүздү түшүнүп атам. Мен билем, ал лаборатория канча турат экен, ал Кыргызстан эмес, ал дүйнө жүзүндөгү лабораториялардын алы жетпей аткан нерсе алчы. Кыргызстандын алы жеткичек дагы көп бар. Мен жанагы жериңизди түшүнбөй атам. Биз эгер электрондук тамекиге баягы именно силер ошол Минздрав запрет кое албайсыңарбы? Эгер силер Минздрав запрет койсоңор, анда силер ошол ЕАС менен макулдашышыңар керек болуп калат. Кандай болуп калат? Ошол жагын жакшы түшүнбөй атам да менчи. Мисалы, бүгүн Саламаттык сактоо министрлиги өзүнүн каалоосу менен ошондой мыйзам долбоорун жогорку кеңешке алып келип, биз ошол мыйзам долбоорду кабыл алып берсек, эмне проблемалар болот? Эрлан Галчирович, андай законопроект жүрүп атпайбы? Жок, жүрүп атат, аны мен түшүндүм. Ал неме Шайырбек Кыдыршаевич башталды ал мыйзам долбоорду. Ал мыйзам долбоор башталганда бир 7 айбы ушундай болду. Бакасов мен жок, биринчи Бакасов көтөрдү. Анан азыркы экинчи закон экөө тең ошол запрет боюнча болуп атпайбы? Хорошо, 1 жыл Минздрав болду. колдоп жазып бердик. 1 жыл болду. Эгер 1 жылдан мурун ошол мен биринчи эле көтөрүп чыкканда, кыйкып чыкканда баягы билесизби немеге чыккан мен? Сессияга чыккам, 10 мүнөт алып фракциядан. Ошондо эле жазып чыксаңар, эмне болот эле деген сөз болуп атат биякта. Эмне проблема болот эле? Эмне менен эмне проблема чыгат эле да силердечи? Силер мындай да, саламаттык сактоо министрлиги силерсиңер. Мен баягында эле айткам. Биз эмеспиз. Жогорку кеңештин депутаты эмеспиз. Ошон үчүн сурап атам да, эгер сиз ошондо эле ушул проблеманы көрүп, азыр биз обозначить этип аткан проблеманы көрүп, силер өзүңөр мыйзам долбоорун ошондо эле 2 жыл мурун жазып, келип жогорку кеңешке келип, ушул мыйзам долбоорду өткөрүп бергиле деп биз өткөрүп берсек, эмне проблема болот эле деген суроо болуп атат. ЕС менен проблема болот беле, же Минэконом менен проблема болот беле, же бирөө бут тосот беле силерге, ошону сурап атам да менчи, конкретный суроо берип атам мен силерге биякта. Кандай болот эле ошондо, эгер ошол жагдай ошондой болуп калса кандай болот эле да? Биз буга чейин башка дагы законопроекттер жылдырганбыз да, жана 10 боюнча. Бизде проблема. Биз көтөрүп чыкканбыз, бирок бизде эч ким, мисалы үчүн, ошол эле ИЭК менен согласование жөнөткөнбүз. Биз ошону киргизиш үчүн биринчи ошондой норма киргизгиле деген сөз болгон да. Анан норманы мына 2 жылдан бери киргизе албай атабыз. Бүбүжан неме айымга неме этпегиле. Чындыкты айтып атат. Ошондой проблема бар бизде. Ошол проблемадан чыга албайсыздар. Булар бизден деле коркуп атат. Азыр Айда коллегабыз айтып кеткенде, азыр бирөө баштайт биякта. Ошо болуп, туура эле айтып атат. Бирок ошого карабастан кылып көрсөңөр болмок да. Аракет кылсаңар болмок. Саламаттык сактоо министрлиги силерсиңер.
Азыр эми буюрса эми ошол коллегалар. Бирок мындай да, силер жөн эле жүрө бербестен ошол отурган жерлериңерде иш аракеттериңерди кылышыңар керек да. Ошондо болот да кепчи. Мисалы азыр эки депутаттын эмесин күтүп ал мыйзам долбоор мен деле жазып коймокмун иши. Анда жазыштын эч кандай проблемасы жок, жазасың. Буга запрет койгула, тиге запрет койгула, общественный слушание өткөрөбүз, бул жерге алып келебиз, болду. Саламаттыкты сактоого мындай бир иш аракеттерди кылгыла да. Бул жана мен муну токтобой мен айтып берем. Уга бересиңер, ушу дагы 3 жыл угасыңар дагы. Мен кеткичек угасыңар, мен баягы деле айткам аныча. Просто мындай болот да, 2 жылдан бери ушул жерде жолугуп атабыз. Ортобузда турган проблема боюнча турат. Алтынбек мырза, сизге айтып кетейин. Кинолордо реклама болгон. Тамекинин рекламасы болгон. Баягыда мен ушул жерден көтөрүп чыксам, жооп бербей эле коңуз. Көтөрүп чыксам, киношниктердин баары чуркап келди. Цензура кылба депчи. Бирок мыйзамга баш ийишибиз керек да. Эмнеге кинодо конкреттүү түрдө тамекини моюнтуп алып туруп, бир дос экинчиге мен тамеки чыга болчу деп туруп берип атат. Рекламабы? Скрытый рекламада. Мен рекламный агентствода иштеген, мен скрытый реклама деген экенин 5 колумда билем. Скрытый реклама. Конкреттүү түрдө тамекини көрсөтүп атат. Азыр да көрсөтүп берем мен силерге ошол видеону. Кинотеатрлардын баарында таралды ошол неме киночу. Силер да кетирип атасыңар да. Каякта карап атасыңар? Просто башаламанда мындай иренжийсиң да, чынын эле айтып кетейин. Акчанын артынан куу, эмне барыңарды билбей каласыңар, Мен айтып атам го, мен Кыргызстанда жашайм го. Силер башка өлкөдө жашайсыңар окшойт. Дагы азыр могу мыйзам долбоорлор кабыл алгы чакты, дагы жүрөбүз, дагы жарым жылчы көрөсүңөр го. Эмнеге айтайынбы? Анткени Кыргызстандын ден соолугу эч кимге кереги жок. Кыргызстан деген бул бир орган. Азыр ошол органдын жаштары отказ берип атат. Никотинге байланып атат. Никотин деген эмне? Бул наркотик. Туурабы? Туура. Байланып атат. Байланганын артынан эмне болот? Жүрөктөр ооруйт, өпкөлөр ооруйт, почкалар ооруйт. Бул факт да. Аны мындай доказывать этиштин кереги жок. Тамеки чегип эле жүргөнбүз, билебиз. Проблема тышташып кеткени да проблема экенин билебиз. Бизде кеп эмнеде болуп атат? Биз чеккендер менен күрөшпөй эле коелу деп атабыз. Чеккендер өздөрү менен өздөрү күрөшсүн. Биз ошол чектиртпей коюшубуз керек тамекиничи. Андай башталган эмеспи историяңар тамеки тарткан? Мен да ошондой башталган. 16 жашында мектепте башталган, топ болуп чогулуп, бизге эч ким доступный болчу, штучно сатып алышчу тамекиничи. Камоктордон кетип барат эле, школьниктер кирип кетип эле мектепке келип тартышчу. Чогулуп тартып баштаганбыз, болду, зависимость кетти. Всё. Кырылышып жүрөбүз азыр. 40 жаш болдук, 40 жашыбызга чейин кырылышып атабыз. Ошондой болбосун, алдын алалы деген сөз болуп атат бияктачы. Ала албай атпайсыңарбы? Азыр штрафтарды сурасак, смешной штрафтар. Министерство культураны алсак, конкретно өзүңөр рекламаңар бар. Факты менен доказывать этип берем. Мен сүйлөгөндө всегда факты менен сүйлөйм, мен жөн эле сүйлөй бербейм. Иш-чараларды өткөрүп атасыз, Муратбек мырза. Конкретно билесиз да, ал иш-чаралар канча процентинде эффективности бар экен? Бир 5% ашып кетсе, туурабы? Туура. Ал мен мектепте окуп жүргөндө деле болчу ал нерселер. Биз бир мамлекетпиз, биз бир өлкөбүз. Төшкө кагабыз өзүбүздүчү. Төшкө кагабыз, тим эле кыргызбыз дейбиз да, бир нерсе болсочу. Бирок конкретный шагтарга келгенде жөн эле 2 жылдан бери жөн эле футбол ойноп эле жүрөбүз бул жердечи. Дагы жарым жылдан кийин келесиңер дагы. Ушул эле тема менен сүйлөшөбүз дагы. Электрондук сигареттерди оору кылып тапкан боюнча эми бая айтып атпаймынбы, исследование алгынбап турат. Америка биринчи исследование кылып, действительно оору кылып табып чыкты. Конкретно неме кирсеңер, Министерство здравоохранениясы неме статьяны жазды. Бар статьясы, кааласаңар мен силерге жиберем. Конкретно оору кылып табып чыкты. Анткени мен билем, ал кымбат нерсе, ал мындай биздин өлкөнүн ал жерде турган нерсе эмес да, андай лабораторный исследованияларчы. Рахмат.
Достор, силерди дагы бир бүгүнкү жеңишиңер менен куттуктап коеюн деп чечтим. Электрондук тамекилерге толугу менен тыюу салынды. Жогорку кеңеш бүгүн кабыл алынды. Жогорку кеңеш толугу менен электрондук тамекилерге тыюу салды. Эми президенттин колуна кетти бул мыйзам долбоору. Буюрса президент кол коюп берсе, ошол менен электрондук сигареттерден айрылабыз деп ишенем. Рахмат.